Саламатсыңарбы студенттер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Манас эпосу жана Чыңгыз Айтматов деп аталат. Биринчи суроосу Манас эпосу кыргыз рухунун туу чокусу. Экинчи суроосу Манас эпосуна Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгында кайрылышы. Үчүнчү суроосу Чыңгыз Айтматовдун Манас эпосун пропагандалашы деп аталат. Кыргыз эли Борбордук Азияда жашаган калктардын ичинен эң байыркы элдердин бири болуп саналат. Ошол басып өткөн узак тарыхый жолунда ал эл өзүнүн кийинки урпактарына көрнөктүү мурастарды калтырган деп айтсак болот. Мына ошондой мурастардын бири улуу Манас эпосу болуп саналат. Манас эпосуна Чыңгыз Айтматов чыгармачылыгында кеңири кайрылган деп айтсак болот. Андан тышкары Манас эпосу тууралуу өзүнүн өтө олуттуу ойлору бар деп айтууга толук мүмкүн. Чыңгыз Айтматов балалык курагында Шекер айылында жүргөн кезинде Манас тууралуу алгачкы маалыматтарды уккан. Ал өзүнүн бала кези жөнүндө эскергенде Шекерден биринчи жолу Манасчынын үнүн уккам деп айтып калчу. Жазуучунун чыгармачылыгына таасирин тийгизген адамдар катары чоң энеси Айымканды, эжеси Кара кызды айтууга болот. Алар элдик өзеки чыгармачылыктын үлгүлөрүн, элдик уламыштарды, макал-лакаптарды, дастандарды абдан жакшы билген сөзмөр адамдар болушкан. Чыңгыз Айтматовдун Манас эпосуна кайрылышын эки багытта кароого болот. Биринчиси Манас эпосуна Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгында кайрылышы, экинчиси Чыңгыз Айтматовдун Манас эпосун пропагандалашы. Чыңгыз Айтматов өзүнүн ар бир чыгармасында эле Манас эпосуна кайрыла берген эмес. Ал өзүнүн айрым чыгармаларында Манас эпосуна кайрылып, анын сюжетиндеги окуялардан таасирленип чыгармачылыгында иштеп чыкканын байкоого болот. Мисалга ала турган болсок, Ак кеме повестиндеги Энесай легендасы Манас эпосундагы кыргыздардын башынан өткөргөн тарыхы менен байланыштуу деп айтууга болот. Энесай легендасында кыргыз урууларын тукум курут кылып жок кылабыз деп чаап келген жуу душмандары алардан калган акыркы кичинекей бала менен кызды да өлтүрүүнү ойлошкондо, бугу эне аларды аман сактап калып, көгүлтүр ысык көлгө алып келет. Ал эми Манас эпосунда Алууке менен Молтонун чапкынынан соң жер оодо болуп, бири кетип Алтайга, бири кетип Кангайга, бири кетип Иранга, бири түшүп кетип Тереңге, башынан кыйынчылыктарды өткөргөн 40 үйлүү кыргыздар Алтайга барып туруп калышат. Аларды Алтайдан кийин Манас баатыр Ала тоого көчүрүп келет. Ак кеме повестиндеги Энесай боюнан көгүлтүр ысык көлгө көчүп келүү, ал эми Манас эпосундагы Алтайдан кыргыздардын Ала тоого көчүп келүүсү түздөн түз окшош болбосо дагы жалпы жонунан окшош деп айтууга толук мүмкүн. Чыңгыз Айтматовдун дагы бир көрнөктүү чыгармасы Кылым карытар бир күн романы. Кылым карытар бир күн романында Маңкурт жөнүндөгү легенданы баарыңыздар жакшы билесиздер. Мына ошол Маңкурт жөнүндөгү легенданын пайда болушуна Манас эпосунун түздөн түз таасири бар деп айтууга болот. Себеби көрнөктүү манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантында төмөнкүдөй ырсаптары кездешет. Баланы кармап алалык, башына шери салалык, 6 зубун калмактын аяк башын жыйнайлык. Башкача айтканда, Манас эпосунда адамды маңкурт кылуу жөнүндөгү саптар Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгында кайрадан иштелип чыгып, маңкурт жөнүндөгү түшүнүктү дүйнөлүк адабиятка киргизген деп айтууга толук мүмкүн. Чыңгыз Айтматов 1952 жылы Манас тууралуу өзүнүн алгачкы макаласын жараткан. Андан тышкары Чыңгыз Айтматов көрнөктүү манасчы. Сагынбай Орозбаковдун варианты басмадан жарыкка чыкканда башкы редакторлук кызмат аткарып,
ага баш сөз жазган. Баш сөзү байыркы кыргыз рухунун туу чокусу деп аталат. Чыңгыз Айтматов Сагынбай Орозбаковдун талантына баа берип, өзүнүн төмөнкүдөй пикирин билдирген. Сагынбайдан жазылып алынган текстти кунт коюп окуп чыккан адам анын сөз байлыгына, сүрөткер кудуретине, акындык чеберчилигине баш ийбей койбойт. Бул бир ааламда укмуш жаралган уникалдуу талант. Манас болгондон бери сөзгө сөз, тамчыга тамчы, ойго ой кыналып, Сагынбай бир өзү дилине бүтүндөй кыргыз журтунун чыгармачылык кубатын сыйгызып тургандай сезилет деп баа берген. Чыңгыз Айтматов Саякбай Каралаев менен ата баладай мамиледе болгондугу жөнүндө баарыбыз билебиз. Ал Саякбай Каралаев тууралуу ал океан сындуу Манастын миллион сагын жат билген аттуу макаласын жараткан. Саякбай Каралаевдин манасчылык чеберчилиги тууралуу Саякбай Каралаев Манас айтып жатканда анын кирпигинин ирмелгенинен тартып, колунун жаңсалганына чейинки кыймылына арбалып, авазына кулак төшөп, муюп, олтуруп, анын жаны эпикалык уюткунун өзүнөн жаралганбы деген ойго келесиң деген пикирин жазып калтырган. Чыңгыз Айтматов Манас эпосун элдин арасында пропагандалоодо дагы көп жакшы иштерди жасаган деп айтууга болот. Ал Манас эпосунун 1000 жылдык юбилейи белгилене турган болгондо демилге көтөрүп чыккан адамдардын бири деп айтууга болот. 1986 ал Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилейли деген өзүнүн оюн билдирген. Мындан тышкары Манас аэропортунун аталышында да Чыңгыз Айтматовдун салымы зор. Чыңгыз Айтматов белгилүү жазуучулар Кеңеш Жусупов, Ашым Жакыпбековторго дагы Манас эпосун кара сөзгө айландыруу идеясын берген. Ошонун натыйжасында Ашым Жакыпбеков менен Кеңеш Жусупов Манас эпосун кара сөзгө айландыра башташат. Кийин алар экөө чогулуп кара сөзгө айландырылган текстин окуп көрүшөт дагы Кеңеш Жусупов Ашым Жакыпбековдун жазгандарын жактырып, ага ак жол каалаган. Ошонун натыйжасында Ашым Жакыпбеков бүгүнкү күндө биз окуп жүргөн Теңири Манас романын кара сөзгө айландырып жазып аяктаган. Сөзүмдүн аягында залкар жазуучубуздун сөзү менен жыйынтыктагым келет. Чыңгыз Айтматов замандан заман өтүп, жер үстүндө кыргыз тили жашап турганда Манас биздин улуттук туу чокубуз катары тура бермек деп таамай таасын айтып кеткен.